Сиз мени өлдү деп ойлодуңуз беле? Ошол күнү 20 жыл мурун мени эшикке ич көйнөкчөн кууп чыкканыңарда менин жаным ошол жерде кар астында калган, бирок денем тирүү калыптыр. Мен бүгүн сиздин эшигиңизди атактуу ишкер же бай аял катары эмес, сиз 20 жыл мурун тирүүлөй көмгөн Гүлжамал катары кагып жатам. Коркпоңуз, Назира айым, мен сизди өлтүргөнү келген жокмун. Мен сизди өз абийириңиздин азабына чөктүргөнү келдим. Назиранын өңү кубарып, колундагы чай чөйчөгү жерге түшүп талкаланды. Ал каршысында турган кымбат баалуу пальто кийген, көздөрүнөн от жанган аялга карап, тили булдурап эч нерсе айта албай калды. Эмне, тааныбай жатасыңбы, же тиги дүйнөдөн келген арбак деп ойлоп жатасыңбы? Гүлжамалдын үнү кыштын ызгаардуу шамалындай муздак чыкты. Эсиңдеби, 20 жыл мурун дал ушундай кыш эле сен агама менин атымдан жазылган жалган каттарды көрсөткөнүңдө ал мага сөз айттырбай, чачымдан сүйрөп көчөгө ыргыткан. Сен босогодо туруп мени карап шылдыңдап күлгөнсүң. Менин бутумда байпагым жок, ич көйнөкчөн кар кечип бара жатып, сенин ошол күлкүңдү кулагыма жазып алгам. Гүлжамал бөлмөнүн ортосуна жай басып келди. Бул үй мурда анын бактылуу очогу эле. Эми болсо эскирген дубалдары көгөрүп, кароосуз калганы көрүнүп турат. Мен ошол түнү талаада калып, тоңуп өлүшүм керек эле. Жарым жолго барганда буттарым иштебей карга куладым. Көзүмдү жумганда сенин өлдү деген сөзүңдү уккум келген жок. Ошол өлүм менен өмүрдүн ортосунда турганда мени Кудай сактаптыр. Трассада бараткан бир карыган немис ишкери мени таап алыптыр. Ал мени Германияга алып кетти. Буттарымды сактап калуу үчүн 10 жолу операция жасашты. Бирок жүрөгүмдөгү жараны эч ким айыктыра алган жок. Гүлжамал колундагы мээлейин чечти. Анын колунда терең күйүктүн жана операциянын тырыктары бар эле. Бул тырыктар сенин ушактарыңдын изи, Назира. Сен мени тирүүлөй көмгөнүңдө мен кайра төрөлгөм. Мен ал жакта билим алдым, тил үйрөндүм. Анан ошол адамдын бизнесин иштетип, өзүмдүн империямды курдум. Бирок ар бир түнү көзүмдү жумганда менин балдарымдын апа деп ыйлаган үнү угулчу. Сен менин балдарыма апаңар бузулуп кеткен деп айттың беле? Эмнеге унчукпайсың? Гүлжамалдын үнү акыркы-кыйкыркы айланды. Назира диванга кулап түшүп, өксүп ыйлай баштады. Гүлжамал, кечир, мен жаш элем, ичим тарып сенин бактыңды көрө алган эмесмин. Кечирим? Гүлжамал ачуу күлүп жиберди. Кечирим сураганга кеч, Назира. Мен бул жерге сени түрмөгө тыкканы келген жокмун. Мен бул үйдү банктан сатып алдым. Эми бул үй меники. Сенин балдарың сени таштап кеткенин билем. Сен азыр жалгызсың. Эми сен менин үйүмдө, менин алдымда кызматчы болуп жашайсың. Мен сага күн сайын ошол кардуу түндү эстеткен тамактарды берем. Сен ар бир дем алганыңда менин азабымды сезесиң. Гүлжамал сыртка чыгып, эшиктин алдында турган кара түстөгү кымбат баалуу унаага отурду. Унаанын ичинде аны бойго жеткен 2 жаш жигит күтүп турган. Алар Гүлжамалдын Германияга алдырып кеткен, бирок ошол күнгө чейин апасын өлгөн деп билген балдар эле. Балдарым, бул силердин чоң атаңардын үйү, деди Гүлжамал жашын арчып. Бүгүндөн баштап биз бул жерде кожоюнбуз. Ал эми тигил бурчтагы кемпир, ал биздин өтмүшүбүздүн карызын төлөй турган адам. Назира Гүлжамалдын бутуна жыгылып, кечирим сурап боздоп жатты. Бирок Гүлжамалдын жүрөгү таштан да катуу болуп калган эле. 20 жылдык жалгыздык, 20 жылдык сагыныч аны накта темир аялга айланткан. Тур ордуңдан. Сенин көз жашың мага керек эмес. Гүлжамал Назираны колунан катуу жулкуп өйдө тургузду. Сен мени кууп чыкканда мен да ушинтип бутуңа жыгылдым беле? Жок, мен тишимди кычыратып үнсүз кеткем. Эми сен да үнүңдү чыгарба. Бүгүндөн баштап сен бул үйдө көлөкөсүң. Тамакты мен айткандай жасайсың, жерди мен айткандай жууйсуң. Ар бир жууган полуңдан менин ошол түнү төгүлгөн көз жашымды издейсиң. Назира аргасыз баш ийди. Ал өзү кожойке болгон үйдө эми эң төмөнкү кызматчыга айланды.
Гүлжамал атайын эски жука көйнөк таап келип Назирага кийгизип койду. Мына 20 жыл мурун мен да ушундай көйнөк менен карга ыргытылгам. Эми сен да ушуну кийип жүр. Ичиңдеги ичи тардыктын оту сени жылытып турсун, деди Гүлжамал муздак жылмайып. Эң коркунучтуусу алдыда эле. Гүлжамалдын Германиядан келген эки уулу Эмир менен Арман үйгө кирип келишти. Алар апасынын айтуусу менен бул кемпирдин ким экенин билишчү, бирок анын жүзүн биринчи жолу көрүп жатышты. Назира неберелерин көрүп жүрөгү жарылып кете жаздады. Эмирим, Арманым, менин козуларым, деп колун сунду эле Эмир анын колун кагып жиберди. Бизге тийбеңиз, сиз биздин апабызды өлтүргөн адамсыз, деди. Эмирдин үнү ушунчалык каардуу чыгып. Биз 20 жыл бою апабыз жок жетим өстүк. Сиздин жалган ушагыңыз үчүн биздин балалыгыбыз урдалган. Сиз биз үчүн чоң апа эмес, сиз биздин үй бүлөнүн канына суусаган душмансыз. Назира ошол жерге отуруп калды. Өз канынан жаралган неберелеринин мындай сөздөрү ага өлүмдөн да оор тийди. Гүлжамал болсо четте отуруп, бул көрүнүштү ырахат менен карап турду. Бул анын эң чоң жеңиши эле. Түн кирди, сыртта катуу бороон башталып, терезелерди шамал ургулай баштады. Назира өзүнүн эски бөлмөсүндө жерге жатып, 20 жыл мурунку окуяны эстеп, коркуп жатты. Түшүнө Гүлжамалдын ошол түнү карга тоңуп бараткан элеси кирип, чоочуп ойгонду. Ойгонсо бөлмөнүн бурчунда Гүлжамал олтуруптур, колунда шам, жүзү капкара. Уктай албай жатасыңбы, Назира, деди Гүлжамал акырын шыбырап. Мен да 20 жыл уктай алган жокмун. Көзүмдү жумсам эле сенин күлкүң угулчу. Эми сенин кулагыңа менин ыйым угулат. Өлгүң келип жатабы? Жок, сен өлбөйсүң. Сен 100 жашка чыкканча ушинтип азап чегесиң. Ошентип достор, Гүлжамал өз өчүн алды. Бирок ал бактылуу болдубу? Назиранын азабы анын жарасын айыктырдыбы? Бул окуя бизге бир нерсени үйрөтөт. Ичи тардык жана жалган ушак — бул эки тарабы тең курч бычак сыяктуу. Ал бирөөнүн тагдырын талкаласа, экинчисинин жанын биротоло караңгылыкка камайт. Сиздин айланаңызда да ушундай Назиралар барбы? Сиз Гүлжамалдын ордунда болсоңуз, ушунча жылдан кийин кайтып келет белеңиз? Же баарын унутуп өз жашооңузду жашайт белеңиз? Комментарийга оюңузду калтырыңыз. Ар бир пикир мен үчүн маанилүү.